кожоюн болбосо болбойт дейт. Мына биз приватизация саясатынан 10 жылдан кийинки тажрыйбасын көрөлү. Ошондо да чыгып айткан, кожоюн болбосо болбойт экен завод фабрикаларда. Мамлекеттик менчик болгондон кийин эч нерсе болбойт экен. Натыйжада Сельмаш завод эмне болду? Автомаш эмне болду? Завод Сверл эмне болду? Оштогу ХБК эмне болду? Текстильный фабрика эмне болду? Шелк комбинат эмне болду? Кожоюндарына ээ болду. 1 миллион сомго сатып алган кожоюн азыр текстилдин бүт баарын бытыранды кылып сатып атат. Мына Токмоктогу стекольный завод карыздардын эсебинен Өзбекстанга кетип отурат. Это уникальный завод на территории Центральной Азии. Если на то пошло, на территории Советского Союза. Ким кожоюн? Кожоюн болот деп эле бере бергенден кийин, алар 2-3 жыл иштегенден кийин технологиясын бүт баарын көчүрүп өтүп кеткенден кийин, алардын өзүнүн эрки. Частный собственность деп коет. Биз ушинтип эле бытыранды кылып кете берсек кожоюн болот деп. Могул жерде Осмон Акын Ибраимович отурат эле, вице-премьер болуп жүргөн. Мен эсимде телевизордон чыгып сүйлөгөн. 1-январга чейин бир колхоз саппоз кала турган болсо, көрсөтөбүз силерге дегенге чейин барган. Баарын бытыранды кылып сатышыңар керек, жоюшуңар керек, жоготушуңар керек деп. Эми ошондо механизм иштелбей туруп шашып кеткен деген турмуш көрсөтүп атпы? 200-600 канча миллион сомдо ошол карызды кечип коелу деп. Могул жерде чыгып сүйлөгөн депутаттар туура айтты. Ал карызды эл жеген жок. Ал 40 миң деген, 70 миң деген койлору бар, кой чарбаларын ошол элге бөлүп берген жок. Баары Иорданияга сатылып кеткен. Араб Эмираттарына кеткен. Килограммын $2 за живой вес. Ошону саткан шылуундардан биз төлөп алышыбыз керек да. Бекболот Алгарбекович. Аны эл саткан жок да. Канчалаган техника, МТЗлар бар эле, РТЦлар бар эле, ошолордун баарын сатып, жок кылып, жеп, ошолор кызматка көтөрүлүп келип атат. Себеп ошолорду саткан акчасы менен кызматка тепкич кылып атат ошол акчаларды. Бүгүн келип алып туруп элге айтып атат, силер жеп койгон экенсиңер, силер жутуп койгон экенсиңер, ошонун карыздарын силер төлөп беришиңер керек деп кайра дыйкандарга салып атабыз. Мына ошондо дагы колхоз совхоздорду бытыранды кылып, чачыранды кылгандын алдында механизмин иштеп чыгышыбыз керек эле. Кантип карызды кимге жүктөлөт? Ким ошого юридический лицо болуп жоопкерчилигин алат? Мына Чүй өрөөнүндө көпчүлүк эмнелер, чарбалар коллективдештирилген түрдө калып калды. Бөр кал десе баш алган Оштун, Жалал-Абадтын жетекчилери себеп өмүр бою колун көкрөгүнө алып 4 бүктөлүп салам бергенге көнүп калган ал жетекчилер. Биринчи реформа ошол жактан башталган. Тамчыдан эмес, Бекболот Алгарбекович. Ош менен Жалал-Абадтан башталган биринчи реформа. Баарын бытыранды кылып сатып жутуп жок кылган. Түнү менен таң атканча жок болбосоң, мына ошол чарбанын жетекчилери азырга чейин тирүү, көздөрү тирүү. Bir сутка убакыт берем, мынанча короон коюн алып тур, ушул койду жок кыласың дегенге чейин алып баргансыңар. Это была репрессия своего рода. Это было сознательное уничтожение сельского хозяйства Кыргызской республики. Бул жерден келип аны умништетебиз. Законду көзөмөлдөп, законду алгандан кийин биз көзөмөлдөп турган бизге болот деп атабыз. Мына Конституция боюнча да жазылып турат, закон боюнча да жазылып турат. Реструктуризация авиакомпания деп турат. Только согласие Жогорку Кеңеши. Жогорку Кеңеш макулдук бергенден кийин деп атат. Комиссия түздүк. Эмнеге жетише алдык ошол закондун аткарылгандыгын эске алабыз деп. Жогорку Кеңештин макулдугусуз авиакомпаниянын акцияларындагы, телекомдун акцияларындагы эч ким эч кайда бере албайт эле, бирок президент өзүнүн указы менен эле 7% бир жагынан, 12% бир жагынан бере салбадыбы? Ушул бул закон аткарылган. Бул жерде закон аткарылбайт, урматтуу туугандар. Жакынкы 5-10 жылдын ичинде закон аткарылбайт бизде. Аксакал эмне айтса ошол болду деген психология менен жашайбыз. Инструкция менен жашайбыз. Бул законду кабыл алып койсок эле ошондой болуп кетет. 10 жылдан бери ушинтип айтып келе атабыз. Законду кабыл алалы, бардыгы өз ордуна түшөт деп атабыз. Түшпөйт ордуна. Конкреттүү түрдө мыйзамдар боюнча айтканда, урматтуу депутаттар, бул жерде башаламандыктар бар. Биз айтып атабыз, противоречиясы бар экен. Биз кечээ эле кабыл алган жер кодексине мына мыйзамдын 13-статьясы теңирден тескери келип турат. Биз Фуат Калбекович дайым талап кылабызбы? На слух не принимается. Жазып туруп, анан кийин бизге көрсөткүлө, Алишер Ахметович, мы почитаем, потом будем голосовать. Мы должны знать, за что голосуем деп. Азыр бул жерде толгон токой пикирлер айтылды да. Баарына Бекболот Алгарбекович туура ушундай редакцияда койсок болот экен деди. Но кана кагазда кайда? Эмнесине шашытабыз? Каршы эмеспиз, эми бул жерде сөзсүз эле турда туруп, оптом алып салалы, пакет менен алып салалы деп кыйкырган кишилер, реформаны колдогон киши болуп, жок бир мындай бир ыраатка келтирели деген кишилерди эл душманы катарында көрсөтүп келип 10 жыл эмнеге мүйүз чыктыгы бизде. Бизге эч ким жардам бербейт башка жактан келип. Өзүбүздүн ичибизден өзүбүз душман издеген доорду дагы башыбыздан өткөрдүк го. Мына жердеки адилетсиздикти мен дагы бир жолу баса белгилеп койгум келип атат. 18-статьяга мен так даана бир редакциясын көрмөйүнчө Ташполот Балтабаевич, мен ишене албайм. Сиз
Bir жыл болду келип депутат болуп иштегенден кийин депутат ушул жерде айтып койсо, мыйзамга түшүп калса ушундай болот экен деп. Сиздин жаныңыздагы отурган кошунаңыз депутат Турсунбай Бакирұлы экөөбүз 6 жылдан бери какшап жылып бир адилеттүүлүккө жете алган эмеспиз. Бизде ишеним кетип калган. Туура айттыңыз. Сүткө оозубуз күйүп калган. Бүгүн сууну эмес, айранды үйлөп ичип калганбыз биз. Биздин көзүбүзгө келсин, момундай редакцияда депутаттардын сунушу менен ушундай редакция кайра калыбына келтирилди, ордуна келди десин. Мындан ким утулуп атат? Кыргызстан утулабы? Эл утат. Шашып эле кетип барып ала бергенден туура эмес. 20 статьяны сунуш кылып атабыз биз. Категорически исключить деп атабыз. Себеп бул 20 статья кече президенттин сүйлөгөн сөзүнө теңирден тескери каршы келип атат. Президент айтты. Мамлекет бакубаттуу болуш үчүн 25% улуттук фондун мамлекеттин карамагында кармап турушубуз керек бул. Стратегический катарында деп. А бүгүн келип, муну дагы сатабыз деп атпайсыңарбы, урматтуу жакшылар? Аксакалдар. Өкмөттүн өзгөчө бир чечими менен деп атасыңар. Мен сиздерге айтайын. Комитет сунуш кылып койду, мыйзам чыгаруу жыйынын бекиткенден кийин дейт. Мыйзам чыгаруу жыйынын көрүп атабыз, урматтуулар. Жакшы настроение менен келгенде жакшы эмнелер өтүп кете берет. 2-3 күн гана переговор керек ал нерсени өткөрүш үчүн бизге. Тууган уруу кайсы жерде иштейт, келин кыз келиндери, күйөө балдары кайсы жерде иштейт. Через них надо будет проходить. Мы прожили это. Биз паттан эмеспиз, 6 жылдан бери ушул стенада отурабыз. Көрүп атабыздар кандай оюндарды. А кече келген кишилер аксакалдык кылбасын бул жерге. Ушундай методдор менен өтүп келген мыйзамдар Кыргызстанда. Аны дагы мойнубузга алып коюшубуз керек. Бири-бирибизге жамандык алабашыбыз керек, урматтуу депутаттар. Себеп тагдыр баары бир. Биз эртең бул маселе тескерисинен чечилип калса башка жакка кетип калат экен деген башка ата мекенибиз жок. Ушул жерде калабыз. Эртең эл аралап жүрөбүз. 94-жылкы указдагы каталыктарды Астраханчка айтсам туура деп атпайбы? Эми туура дегенден кийин макул, туура. Рыночный механизмге кетебиз деп атканда, жанакы недвижимостьта налогту көтөрөбүз деп атабыз. Мен 7 эсе көтөргөнгө кол көтөрөм. Себеп бул Кыргыз Республикасында 3% кишинин гана кызыкчылыгын коргойт. 3%. 97% халыкта андай недвижимость деген түшүнүк жок. Мен колдойм ушуну. Мына силерге рыночный механизм. Когда лично нас задевает, начинаем говорить антирыночный. А когда задевает 90% сельских жителей населения, говорим, давайте рыночную экономику. Энас Каракаевич бюджетін толтырушын жолын, ошол недвижимостька ар бир квадратный метрден, мына Европа мамлекеттеринде, Америкадагыдай кылып туруп, салыкты очойто көтөрүшүңүздү мен сизден сурайм. Мына ошондо бюджетибиз толот биздин. Очойгон завод фабрикаларды, очойгон фермаларды, очойгон сарайларды сатып алган кишилер бар. 100 гектар жерлерди алып алган кишилер бар. Алар дагы бирдей салык төлөйт, ошол жерде иштеп аткан дыйкан дагы бирдей салык төлөйт. Давайте принципиально боло турган болсок, мында бир пропорционально карап көрөлү. Менчиктин ээси барбы? Ар бир квадратный метринен салыкты төлөсүн. Мына ошондо иштете албай аткан завод, фабрикалар, короз сарайлар бекерден бекер калбастан билет, это невыгодно, в год надо платить столько налогов. Зачем? Дейт дагы анан колунан келген ишмер кишиге бирөөгө бергенге мажбур болот. Жөн эле кучактап алып жатып алып атпайбы? Мен менчик ээсимин мен деп. Мына бюджеттин толтуруунун бир жолу. Мен кызарактап ушул жерден секирбегенин көрөйүн ошол 3% халктын өкүлдөрүн. Эки жагына бирдей карашыбыз керек. Дыйкандарга дегенде эле давайте рыночный механизм, частный собственность деп туруп, анан недвижимостьке келип калганда эле анан антирыночный дегенибиз дагы туура эмес, урматтуу аксакалдар. 3% халктын эмнесин коргойбуз деп туруп, анан 97% биз көмүп салбайлы деп атабыз. Бул пикирдин эмнеси жаман, Саракаевич? Бул президентке ушундай айтат, бул тигинде айтат, бул өкмөткө мындай айтат деп эле бир калкалай бергенден сизге дайым колун көкүрөгүнө алып 4 макул деген кишиден чочулаңыз, Саракаевич. Ушу кишилерден чочулаңыз. Жок, мондай эмес, мындай болсо туурураак болот экен деп өзүнүн пикирин айтып койгон кишини колдон келсе сиз жакындатыңыз. Себеп философиянын закону ушундай да, противоречие болгон жерде гана прогресс болот. Баары эле куплаббай деп турган жерден көргөнбүз эмнеге келгенибизди. Сөз бергенден дагы коркуп 25 статьядагы жана 16 статьянын талаптарына жооп берген айыл чарба багытындагы жерлерди сатып алуучуларга сатат деп атабыз биз. 16 статья менен 25 статьяны биз ушулардын юридический эмнесини мына убакыт өтө тартиптүү болуп рахмат айтып чыктым.